Өтө жеңил баалапмын, бакытты мен. Жетиш кыйын өңдөнөт ал чектерге. Өзүңөрдү издеймин өткөндөрдөн, турмушумда чалыгып ал кеткенде. Котормо китептерди алганда ушул Льюис Кэрролдун «Приключения Алисы в стране чудес» деген китебин которуп, ал Ирландиядан 2016-жылы биринчи жолу кыргыз тилинде жарык көргөн. Кийинки жылы биздин тил комиссиясы кайра басып чыгарган. Шор акынынын, казак акынынын жана Азербайжан акынынын бирден китептерин которуп, аларды жарыкка чыгарган болчумун. Алар тууралуу бизде мезгилдүү басма сөздө ар кандай деңгээлдеги иш-чараларда университетте сөз болгон болчу. Анан ошолордун бир жыйынтыгы катары, бир отчеттук чыгармачылык концерт катары ушул уюштурулуп атат. Атын болсо «Үнсүз кайрыктар» деп атадым. 2005-жылы ушундай аталышта бир китебим чыккан болчу. Ошол китеп чыгаардын астында кол жазмаларды көтөрүп алып, Роза Карагулова эжеге барсам, шаардык китепканалардын биринде иштечи. Ал карап чыгып, анан алып кетиш керек күнү барсам, атын ушундайча койгон экен. Анан бул кандай? Кайрык деген бул мелодиянан үнсүз десем, ичиндеги ырлардын мааниси ушундай экен, баягы ичтен кайрып, айтылып айтылбаган нерселерди. Анан азыркы кечеге койгонумдун себеби, биз эми эгемендик учурда адабиятка келдик. Анан ар бирибиздин ичибизде көп ойлор бар. Жаш болсок да көп нерсени баштан өткөрдүк. Акыркы учурдагы пандемия бизди көп ойго салды. Ичибизден кайрып жүргөн көп нерселер бар. Баарыбызга жалпы эле тема болот деп ойлойм. Издеткен жарык, шүйдүрүм, белгисиз жомок, үнсүз кайрыктар, аян, омат, поэтикалык жыйнактардын жана адабият таануу, манас таануу, этнография, антропология жаатындагы бир нече изилдөө китептеринин автору. Жашоо ыргагы жагалдана көйлөнүп, кан айланып, 3 кыл комуз боюнда көөгө салган комузчунун эле эмес, адамзаттын анда өмүрү айтылган. Илим бул акылдын продукциясы да, акыл эстин, интеллектуалдык деңгээлдин, аналитикалык ой жүгүртүүнүн. Ал эми поэзия бул жүрөктүн, өзгөчө кыздар поэзиясы, лириканын, жүрөктүн бир мөмөсү да. Анан акыл менен жүрөктү тең иштетип бир гармонияда алып жүрүү бул татаал. Андан бөлөк да бул киши аял да. Аял затынын дегеле кыргыз аял затынын үйдөгү орду, үйдөгү баягы турмуш тирикчиликтеги орду өзүнчө. Анан илимди дагы, поэзияда дагы, котормочулукта дагы ошонун баардыгын өзүнүн жанын сабап иштеп аткандын өзү чоң эрдик. Дүйнөлүк адабияттын үлгүлөрүн кыргыз адабиятына бириктирип, жалгаштырып, жаңы бир деңгээлге чыгарышты да. Анан ошондон кийинки муун, азыр эмгектенип аткан муун, булардын алдында аябай чоң милдет туруп калды. Себеби кыргыз поэзиясы дүйнөлүк деңгээлдеги поэзия менен атаандашкан, жана ошо керек болсо ошолордун деңгээлине чыккан, барлык поэзиялык мектептер түзүлгөн, тушка туш келишти да, учурга. Анан поэзиядан кээ бир акындар сүрдөбөй калат. Сүрдөбөй калган күнү эле ылдыйды карай кете баштайт. Анан ушу өзү билимдүү болгондуктан ушул качан болсо дел биртеп поэзиядан сүрдөп турганын байкайм да. Мына ушул поэзиянын сүрүн жоготпосун, ошо дайыма ушул сезим менен турса, ошол жакшы чыгармалар боло берет деп ойлойм. Ийгилик каалайм мен. Аида Эгембердиева дүйнөлүк адабиятты кыргызчалап окурмандарга тартууласа, өзүнүн дагы чыгармалары менен илимий изилдөө эмгектери түрк, казак, гагаuz, орус, англис, фин, немис тилдерине которулган. Ошондой эле канаттуу ырларына обондор жер алып келет. Аиданын поэзиясынан мен айрыкча жарандык, атуулдук бир мындай позициянын бекемдигин белгилеп кетким келет. Анда мекен, ата журттун келечегине бир кабатырланган ушундай поэзия басымдуу. Ошону менен бирге лирикасы дагы жазылып келатат. Балдарга арналган бир топ чыгармалары белгилүү. Кандай гана теманы албасын, Аида ошол темага сүңгүп кирип, ошол теманы бир тараптан гана ачпастан, аны көп тараптан, ар тараптуу ачууга аракет кылып изденгенин байкайм да. Жазганым, жазбаганым аралашып, аптыгып калам билбей, эмне дерим дегениң көңүлүмдө
дегениң мал жанымды сураганың, кимиңден уксам дагы ушул сөздү, ар дайым жетин албай кубанамын. Акындардын адабияттагы ордун сыдырга салгандай салып бергендиги бул бирердиги. Экинчиси бул айда энеден туума акын. Себеби бунун канында, анын атасы билесиздер, айтулуу акын Абдыжапар Эгембердиев канында бар. Эне тарабында да бар. Билесиздер, тиги тага журтун кандай экени. Ошондон кийин бул мында анан аныз ас келгенсип бул Манас дүйнөсүн көтөрүп жүргөн, Манастын рухун бийик туткан үй бүлөнүн ээси. Билесиздер. Ошондон бул каалайбы бул табиятынан акын болду. Дубал болсоң сени чак урамаксың дейт. Шише болсоң шарт этип сынып калмак дейт. Туурабы? Суу болсоң оту жок кайнамаксың дейт. Көрдүңбү? Андайын айтып атат, о сен адамсың, эч урагыз, о сен адамсың, эч муюбас дейт. Мына ушул жерде акындын кредосу жатат да. Жаштар сыйлыгынын лауреаты, маданияттын мыкты кызматкери, филология илимдеринин доктору Аида Эгембердиева учурда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору. Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасын жетектейт.